Moskvada жашагандар билет bunun баардыгын. Илгертен атам рамалга айтат эле балам. Адам опрессияга кирип бара жатканда моюнга ак пакта байлаш керек, ак фото деди. Негизи бул Москвада сиз канча жылдан бери? Урматтуу бертугандар, биз Россиядагы апалар менен кыскача бир маек куралы. 63 жашта. Машалла, бул пайгамбар жашындагы Москвадагы апаларыбыз менен ойдо жок жерден жүз көрүшүп калдым туугандар. Мектепти кайсыл жакта окугансыз? Кашкатеректен бүткөм. Кашкатеректен бүткөнсүз. Кайсыл жылдары бүтүп калдыңыз ошондо? 81. Союз маалында келип Москвага келип ушул отурукташып калып, мына 42 жыл өмүрүн мындай жашоосунун 3төн 2син ушул Москвада өткөрүптүр да. Москвага да рахмат. Канчалаган биздин кыргызстандыктарга бакыт берип атат, бактылуулук берип атат, жашоо берип атат, байлык берип атат, жумуш берип атат. Где-то 2000ге жакын союз мезгилинде бир 2000ге жакын кыргыз элек да. Ушул жерде Россияда. Россияда, ушул Москвада. Сиз ушул СССР маалында, союз маалында эле бул жакка келип калган экенсиз да? Так кайсыл жылдар болуп калат ошондо? 81, 82 жылдар, 81. Азыркы келгендер негедир жаман жолго кетип калып аткандар көп. Илгери 82, 83, 85 жылдары Россияда иштеген кыргыздар жок болчу. Чындыгы. Ток окуган кыргыздар болот эле. Азыр айтып берип атпайсызбы? Мына баары азыр жумуш деп келип калды. Чындап эле ошол учурларда Россияга окуйм деп, билим алам деп келчү да? Окуйм деп эле келет эле да. Адамдар окуйм деп келет эле. Иштеген адамдар жок эле. Вообще. Дворлордо азыр кыргыздар иштейт, өзбектер, тажиктер иштейт. Ал учурларда двордо орустар менен эле татарлар иштейт эле союз мезгилинде. Мен үйүмө канча адамдар чай ичип, үйүмө 10тасы келсе, 10тасын зорго чыгарсам, 10тасы артынан келет эле. Ассалам алейкум деп келет эле. Мен эч бир ушо мындай кабагымды салып күтпөгөмүн келген адамдарды күтүп ала берет эле. Атам айтат эле, балам, үйүңө канча адам бут кирсе ошончолук кут кирет дейт эле. Азыркы заман эми өзгөрүлүп атат, чындыгы. Айылга барсаң, элдердин баары короо кылып алган, үйүнөн чыкпайт, кошуналарың эм көрбөй турган заман болуп калыптыр. Абышкам кеттик десе эле кетебиз, Кудай кааласа. Түшүнүктүү. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Мурунку жашоону мына эжелерибиз, апаларыбыз мындай айтып сөз менен, көз менен бизге тастыктап берип атат да. Азыр акыркы сөзүнөн мен таасир алдым. Азыркы жаш айымдарга тиешелүү. Абышкам кеттик десе эле кетебиз деп атат. Бул сөздүн артында не деген мындай түшүнүк жатат туугандар? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз буюрса Москва жергесиндебиз. Албетте, урматтуу мекендештер, Москвада биздин керемет кабарыбызды, керемет жаңылыгыбызды мына кече күндөр сиздер менен бөлүштүк. Албетте, Москвада биринчи жолу чындыгында тарых жаралды да. Негизи эле биздин Ак ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунда тарых жаралды. Эмнеге анткени 1 жашка толо элек болгону 11 айлык наристенин боору алмаштыруу, боору пересадка трансплантация операциясы ийгиликтүү өттү. Ийгиликтүү натыйжасын көргөз алды да. Мына ошол натыйжасын көргөз алган Москва жергесиндеги Шумакова клиникасы болду. Мына ошол клиникадагы кече күнү биз маалымат алган жанагы гепатолог, медицинский наук Артем Рашидович болуп калат экен. Мына ошол жааматынын, коллективинин чындыгында Алла разы болсун. Бул боорду пересадка трансплантация жолу менен боорду алмаштыруу бул жеңил иш эмес туугандар. Бул мындай оңой олтоң иш эмес. Боорду алмаштыруу операциясы бул колунан келгендер гана кыла ала турган чындыгында операция да. Мына буну чындыгында азыркы учурда мына Турцияда, Индияда, өнүккөн өлкөлөр, ошол Америкада же болсо Германия ушундай өлкөлөр жасайт. Бирок мен угуп жүрчүмүн Россияда жасачу деп. Бирок өз көзүм менен көрүп, ушунчалык баа бердим, там бердим. Эмнеге анткени биздин азыркы учурдагы операция жасалган ошол кичинекей 11 айлык Фатима кызыбыздын операция болгондо бир 3-4 күн эле болду. Бирок акыбалы, абалы өтө сонунда. Тыбырчылап тың эле. Ал эми донору дагы кадимкидей басып, бая трубкасын эрте эле чечип чыгарып коюп, мен акыбалын көрүп, натыйжаны, результатты көрүп, аябай ыраазы болуп турам да. Буюрса мен алдыда ошол Москвадагы ошол Шумакова клиникасы менен сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атам. Алдыда пландар келечекте буюрса биздин бейтаптарыбызды мына ушул клиникага жөнөткөнү сүйлөшүү жолдору жүрүп атат. Негизинен Россияда жеңил. Эмнеге анткени
Бул жакта кыргыздар көп, жашоо жеңил, квартира жана башка тил жана башка жагынан эч кандай кыйынчылык жаралбайт. Ошондуктан биз Москва менен сүйлөшкөнү, колдон келишинче аракетти жүргүзүшүбүз керек. Мен азыр кайсыл жакка каяка келе атат десеңиздер, албетте бул ошол эле кичинекей Фатиманын чоң энеси 60ка таяп калган болуш керек. Мына ушул чоң энесинен кабар алып, чоң энесинен сиздерге бир жакшы ак батасын алып берейин деп келип калдым. Саламатсызбы? Саламатчылык Кандайсыз? Жакшы, Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, өзгөр. Москвичка болуп эле жүрөсүз. Канам, токтоп туруңуз. Могул жериңизде мындай кылып коеюн. Мен Болду. Сиз чоң энеси болосузбу? жок. Эжесизби? Эже. Түшүнүктүү. Чоң энеси ким болуп калды? Ичкердеби? Үйдө. Мен адашып турмун. Урматтуу туугандар, жүрүңүз анда эмесе. Мына ушундай достор. Негизинен Москвадагы жашоо мына ушундай да. Москвада жашагандар билет бунун баардыгын. Москвада аябай көп жылдар бою биз дагы бул жерде эмгектендик, иштедик. 4 жыл, 5 жыл ата-эне бир туугандарды Кыргызстанды көрбөй эмгектенип кеткенбиз. Буну мындай айтканда башынан өткөргөндөр билет. Азыр мына ушул жакта мусафырчылыкта жүргөн бир туугандарыбыздын Фатиманын чоң энесин кириңиздерге. Ак батасын сиздерге буйрукса алып беребиз. Москвада жашагандар билсе керек, мына ол көрүнүштүү бул абраны. Салам алейкум, кандайсыз? Салам алейкум. Кана, уруксатпы? Максат. Я. Максат. Максатпы? Аты Максатпы? Да. Можно, да? Да. Бул жакта ушундай туугандар мынакей. Кыргыздын балдары деле москвич болуп калган, мындай айткандачы. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Мен Фатиманын чоң энеси окшойт деп эжебизден учурашып кирип келатам. Чото окшобойт го бул эжем. Кичинекейбиз бул. Москвичте жаш көрүнөт. Фатиманын чоң энеси улуураак эле деп коем. Кандайсыз? Мен жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман Тынчсызбы? эсен Жакшы. Кирип алсак болобу? Киргиле. Так. Эже кантип атасыз? Аллага шүгүр. Телефонда сүйлөшүп аткансыз. Мен. Күндүр түндүр небереңизге кыжалат болуп кайрылып дегенде, Кечке меде кайыктасын деп э? жаныңды койбой күнү түнү. Сиздин мээнетиңиз чоң, эжеке. Себеби ошол түн бир Менден учунда бизге болгондой энелик сезим менен кайрылганыңызда биз мындай, кандай десем, өзүбүзгө бир сезимдер ойгонуп, кой башка ишти токтотуп, бул кичинекей наристе эртерээк барбасак болбойт экен деген ошол сиздин үнүңүздү уккандай болгон да. Себеби биз жолдо келатып сүйлөшкөнбүз, эсиңиздеби? Мен ушул Жалал абадка алыстан келатсам эле түнкү саат 2 болсо керек эле. Кетип аткан экенсиң. Жалал абадтан кетип аткан болсом керек эле. Бизде бир болчу. Саат 3төн өткөн учурда экен, алга сүйлөшкөнүбүздө. Элчебек амна немеси көп. Бул жерде мен досум Элчибек деген досубуз бар. Негизи эжеке бизге туура көп адамдар кайрылат. Телефон дайым колубузда болбойт. Бизде водителибиз, шопурубуз жок, жардамчыбыз жок дегендей. Баардыгынын кызматын өзүбүз аткарганыбыз үчүн көп учурда жетишпей калабыз. Өзүбүз арлем болуп калабыз. Телефон колдо болбой калат. Иштерибиздин баарын бүтүрүп үйгө барып жатаарда телефонду карап койбосок көрбөй калабыз. Ошол маалда эле көрүп дегендейчи. Алланын немеси экен да. Анан мен ушул учурдан пайдаланып бизге көптөгөн кайрылууларга да айтып кетейин. Мына ушул эжебиз дагы көп ирет бизге кайрылып, жазып жүргөндө мен чындыгында иштин үстүндө жүрүп көрбөй жүрүп, анан досторум аркылуу ушул жолун тапса болот да. Негизи таарынгандар көп болот да, туугандар. Таарына калышып эле үйгө кел, үйдө жатып алып эле, мындай диванда жатып алып эле, медер албай атасың го, жан баштап жатып алып эле, медер минтип атасың го, комментарий жазгандар көп да. Ал эми жолун табам деген адамчы, биз каерде жүргөнүбүздү билип, барып, ошол жерге барып, документтерин көтөрүп, дарегинен, жайынан ушул ишти аткарса болот да. Себеби мына бул эжекебиз Москвада жатса дагы, бирок жолун тапты да. Мен менен өзүм менен түзмө-түз ушу байланыш албай отуруп, менин досумду тапты. Досум аркылуу мага связга чыгышты дегендей. Мына кыскасы ушинтип отуруп, иш алдыга жылып отуруп, мына ушул эжебиздин салымы аябай чоң. Кыз ушундай бир сүйлөшсөм, жакшы болуп кала тургандай сезилди да. Сүйлөшө эле койсом, ушу айылып кете тургандай сезилди да. Мына ушундай достор, кыскасы мен сиздерге бул нерсени кандай десем, түшүндүрө албай атканымдын себеби бизге кайрылгандар көп. Кайрылып аткан бир туугандар, алдын ала мен сиздерден кечирим сурап кетем. Негизи башта иш көп.
Бул нерсеге таарын капа болбоңуздар. Жолун тапса болот. Жолун биз аркылуу эмес, Алладан сураныш керек туугандар. Алла таала бардыгын чечүүчү. Алла кадырзат. Бунун бардыгын Алла себепкер кылат. Кимдир бир инсанды, кимдир бир жакшы инсанды, кимдир бир колунда барды жана башка бир колунан келип атканды себепкер кылат. Ошон үчүн дайыма бир Алладан гана суранганды унутпайлы. Аллах таала кадырзат. Кандайдыр бир инсанды жөнөтүп, маселеңизди, муктаждыгыңызды чечип коюшу мүмкүн. Балким бүгүн учурда муктаж болуп аткан, кайрылып аткан бир туугандарга айтып атам. Мына кыскасы ушул. Энеке канчага чыктыңыз сиз? 73-төн. Ого, мен 60-тан ашты деп атам. Мына 73-төн ашкан эжекебиз ушу жолун таап, кичинекей 11 айлык небересине мындай изденип жүрүп, маселени Москвада туруп мындай айтканда чечкен аракет кылды. Элге үнүн жеткирди алды да. Ошол биздин Актиет Аманат коомдук фонду аркылуу коомчулукка үнүн жеткирип, мына каражат чогулуп, Москвага кайра чакыртып алып, мына ушул жерде карап, ушул больницага жаткыртып, мына ошол жерде кече сонун операция ийгиликтүү өттү, эжеке. Операциясы ийгиликтүү өттү. Ошо Алладан эми Алланын сыноосу экен да бул да. Келиним менен балама ушул сыноону берип койгон экен. Эли журтубуз бүт бардыгы. Ушу менин неберем Фатима үчүн элдин баары эле кыйналды. Туура. Бүт салымдарын кошушту, колдорун сунушту. Ошо көпчүлүк туугандардын, албетте сенин дагы берди немең зор. Кайра сага чала берип жүрүп акыры көндүрүп бардыгын неметип жүрдүң. Анан Аллага миң Аллага шүгүр, операциядан жакшы чыкты. Эми жакшы күлүп, балам деле жакшы, келиним деле жакшы. Аллага миң Аллага шүгүр келтирип отурам. Мен азыр биринчи небереңизден кабар алып анан сизге келип атам. Себеби небереңиздин баягындай акыбалын, ошол натыйжаны, результатты көрүп, анан сиздин мындай сүйүнүшүңүздү, эмоцияңызды, мындай жылмаюңузду, анан элге болгон бир ак батаңызды алып берели деп келип отурабыз. Негизинен бул операция учурунда сиз кайсыл жакта элеңиз? Больницада белеңиз, бул жакта белеңиз, үйдө? Жок, үйдө эле болдум. Айырды больницага Киргизбейт, а? Вообще киргизбейт. Бирок байланышып турдуңуз. Тынбай байланышып турдум. Кандай ушул операцияга кирип кетип чыкканга чейин кандай ойлор болуп атты? Эрден көбүнчө эле 1 айдан ашып, 1,5 ай эле анализде жүрдү да буларчы. 3 күн мурун келиним кетти. 3 күн мурун баланы алып барып, ошол бүт рентгендерин кылып баарын растап, анан 3 күндөн кийин өзүн чакырды. Өзүн чакырды эле анан кетип атканда эми Аллага аманат, Алланын берген немесин Алла чечет. Эми башыңды жерге салбай бара бер, балам деп акбатабызды берип жөнөттүк. Жөнөткөн күнү барган күнү тарттыр, баарын растаптыр. Анан эртең менен саат 8-ге операция деди. Дедилер, илгертен атам Рамалга айтат эле, балам, адам операцияга кирип айтканда моюнга ак пакта байлаш керек, ак фото деди. Ак фото байлап, келиниме да айтып, оякта күндөш сиңдиме да айтып, баарыңар байлангыла, Алладан тилейли, бир эмес 2 адам келип барайт деп. Ошентип айттым. Ошентип байланып күтүп отурдук. Күтүп отурсак саат 8-де алып кирип кетти. Алып кирип кетип, саат 4-төн өткөндө келиним жазды. Операциядан чыгып врач келип айтты деп. 10-дордо Фатиманы алып кирип кеттир. Анан алып кирип кетип, сразу эле реанимацияга чыгарбай эле палатага чыгарыптыр чыңгызды. Эми көрүп турдум да ошол жерден. Телефон менен келиним көргөзүп атты. Андан кийин аны Фатиманы 2 саат кийин кылат деди. 2 саат кийин кылып, апа жакшы чыкты, небереңиз дагы чыгыптыр, реанимацияга алып чыгып кетти деди. Анан реанимацияга алып чыкканын кайра эле палаталар бош эмес деп, эртеси эле кайра алып түштү. Анан көрсөм бүкөн теңи состояниясы жакшы экен. Неберемки деле, баламкы деле. Бирок 4 күн жаткырат экен да. Колу бутун байлап жаткырат экен. Ошондо кыйын болуп атты баягы. Такайга эм жүргөн баланы бөлүш кыйын экен да. Анан эмизбе дептир. Такыр эмизбейсиң деген экен. Эми ушунчалык бала чыдабай ыйлап, колдорун жылмуу эмем деп аракет кылат, өзүнө тез эле келип калышты. Балам деле, неберем деле өзүнө тез эле келди. Тез эле наркоз тарап. Состояниялары жакшы чыкты. Аллага миң Аллага шүгүр. Мен ушул небереге болгон эненин ушул операцияга кирип кеткендеги сезимин билейин деп атам да. Мага ошол жерин айтып берсеңиз да. 8 саат аралыкта 8 саат именно операция учурундагы абалды түшүндүрүп берсеңиз. Бул ой жүгүрүк экен. Нелер келип, нелер кетпейт экен да. Келет, ар кимге алаксып сүйлөшөм, тынбай телефон чалышат. Телеграф болуп эле жатып калдым. Ар кимдерге алаксып сүйлөйм, өзүм алаксытам. Ошентип ошол күн өтүп кетти да. Мага билинбей эле Бул биздин Актиет Аманат коомдук фондунда эжеке мен эмне үчүн кызыгып сурап атам? Себеби
бүт взрослый жаш балдар операция болсо да бирок жеңил операциялар мындай боор алмашылган эмес да башкача түрү менен операциялар болгон. Ал эми бул 1 жашка толо элек 1 жаш болуп калды 11 айлык ушул Фатима кызыңыздын небереңиздин ошол боор алмашып атат да. Бул биздин фонддо тарых жаралды да, себеби бул жапжаш наристенин боор алмашуусу бул жеңил бир оңой олтоң иш эмес да. Мен ошон үчүн кызыгып сурап атам, ошол нерсе, ошол учурда оюңузду. Неме сиздин небереңизге аз эле процент алат эже, ойлоно бербеңиз. Сиздикине 30% алат небереңизге. Менин балама 70% алган, жакшы болуп кетти. Эч ойлонбоңуз. Сиз ошондо деле мындай айтканда, балаңыз көбүрөөк ойлоп атыпсыз, э? Балам балам неме Небереңизден мурда азыр билип калдым. Сурайм да, баламын каеринен алат экен боорду десем дейт го. Этеги жагынан, киндик жактан кесип алат экен, учунан дейт. Анан неберемкин жогору жактан кесип совсем алат экен да. Вообще өтү жок экен да менин неберем. Эми койчу, нелерди гана ойлодум. Түшүндүм эжеке, урматтуу мекендештер. Азыр энебиздин азыр небереден мурда баласына күйүп атканын байкап калдыңыздар да, э? Баласынын боорун ойлоп аттым элем дегенин айтпаса дагы мына сөзүнөн байкап атам мен. Баласын көбүрөөк ойлоп тургандыгы билинип эле турат. Баары бир берки немеге кичинекей балага чоң баланын немеси туура келипсе, кандай болот, кандай жок деп бир нерсе ойлондум, а небереме делечи. Анан кийин баары бир ойлонсоң деле эч неме кыла албайсың да, жеткире албайсың. Ойлоном, ушул боору түшүп калса, түшпөй калат деп дагы канча неме болдум. Кыжалат болдум. Анан түшүп калат экен. Канчанчы балаңыз Чыңгыз? Чыңгыз Австриядан кийинки. Менде ушул кичинекейинен баштап эле менин колумда чоңойгон. Чыңгыз. Ооба, төрөлгөндө өзүм төрөтүп, алып жүргөнмүн. Андан кийин анан бөлүнүп кетти. Күндөшүм көчүп кетип, ошол жакта жашады. Ошол жакта жашап жүрдү. Жашап жүрсө да Чыңгыз менен Жылдыз качып келет эле мага. Качып келип, акыры анан кийин атасы ооруп, операция болду. Анан кийин аптасы өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин балдар аякка көнбөй койду багышка, көнбөй коюп менин колума келип, менин колумда болуп калышты экөө тең эле. Анан жүрүп Чыңгыз окууга тапшырды. Жакшы эле окуп, контрагын төгүп, жакшы окуп жүрүп таштап койду. Андан кийин дагы бир окууга тапшырды, аны да таштап койду. Акыры анан ушу Москвага келип табышып анан үйрөнүп калышты. Эжеке, небереңиздин оорусу эмнеден улам болуп калды эми бул? Неберемдин оорусу мен такыр билбейм да, сада болоюн. Ушу мен барсам төрөлгөн экен, 2 айлык экен. Анан баргандан кийин мен ойлодум. Өзү бир айтты келиним. Что-то бир подозрениясы бар деп айтты роддомдо деди. Деди эле мен айттым, неме, баягы докторго текшерип жүргөндө. Жакшыраак текшертип көрбөйсүнбү десем, текшерип баары эле нормалдуу экен деп койду деди. Андан кийин анан 30-мартта төрөдү. Уже мен 4 айлык болгондо бардым да үйгө, Москвада болчумун. Барсам, баланын раңы чата сары да. Анан мен айттым, балам көргөз докторго көргөзчү десем, Октябрьскийге алып барса, ал Жалал абадка жөнөттүр. Жалал абадка жөнөтсө, анан бирөө айтыптыр, ушул жерде гематолог врач келген жаңы дептир. Ага алып барып көргөзсө ал бир 500 сомдук дары уколдоптур. Анан ушуну ичире берсең эле жакшы болуп каласың дептир. Ошону менен жүрө бердиби? Үйдө алып жүрдү 6 айлык болуп калды. 6 айлык болгондо мен катты ооруп калдым, белимен грыжа болуп. Ооруп калып мен докторго жатып калдым Жалал абадка. Анан 1 ай, почти 20 күн 30 күн жаттым да больницада. Келсем бала колго түшүп калыптыр. Раңы сапсары болчу. Анан мен айттым, балам, ошко эле апар десем болбоду, ошко апарчы шуну дедим. Анан ошко апардым. Ошко алып барса, ошто көрүп эле айтыптыр. Мунун өтү жок. Муну алыс жактарга Бишкекте кыла албайт дептир. Москвага апар, же болбосо Индияга апар дептир, же Түркияга апар дептир. Ошого апар кылдыр дептир. Анан кокустан эле келди да үйгө. Келип эле, паспорту жок да баланын. Паспорту жок эле, билет ала бер десе, алып алыптыр да. Алып эле аэропорттон кайта кайтарып жүрдү да. Каяка деп кетип үйгө. Москвага деп келе атат да эми. Анан анда Чыңгыз ушакта болчу да, ошого келе атат буяка. Москвага келип анан бу сиңдим айтыптыр, немен направление албай келген аяк менен. Шерден эле Шербенканын врачтарына көргөзсө, анан булар скорыйга салып жөнөтүштү да. Скорыйга салып жөнөтүп, анан ушу инфекционныйда жатты. Анан ушул жактан билди да. Билип анан өтү жок экен. Ошону да айтты. Айтыптыр. Муну пересадка кылбаса болбойт дептир врач. Москвада. Ооба. Ошентип айтып, 1,5 айлык болуп, бала жакшы болуп барды. Бияктанчы 1,5 ай туруп барышты. Анан мен айттым, кылдыра бербей белең дедим.
ошондо сен как раз шайлоо малың эле сен издеп жүргөн малың болчу. Анан мен айттым келгенден кийин балам эдерге эле көтөрүп баргының эле дедим. Мен эми ооруп атам да. Сен эле көтөрүп баргының, ушундай кызым ооруп атат, кандай кылсам болот, кәдеп эле баргын десем, жакшы болуп калат, кыргызча кылса жакшы болот деп кармады да. Анан кармай берди, мен кыйналдым. Бутум какшайт, баса албайм, эшикке кирип чыга албайм, окат кыла албайм. Бул ар жака кетип калат, баласын алып багы кыргызчылык кылбам көрдү да, апасын алып барды, ар нерсе кылып көрдү, болбоду. Болбой анан кийин операция кылдырасыңбы десем, болбой коюшту. Эми ошо кичинекей көдөк баланы операция кылып турасың, жүрөсүңбү деп болбой коюшту деп барды. Анан мен заставить эте албайм да, кылдырыйлар деп айта албадым. Ошон бир күн анан ошко дагы апарыптыр. Апарса айттыр, эмне өлсүн деп карап отурасыңбы дептир. Баланы өлсүн деп карап отурасыңбы, апарбайсыңбы дептир. Бул баланын ден соолугу башка жерлер баары таза дептир. Дегенкен анан илактап ага чыкты. Чыкты эле анан мен айттым, эй дедим, мен айттым эле го сен ошондо эле кылдыра бер деп. Ага дерин эч өзүм эле берем деп жылынып аткан. Өзүм берем, боорума кылдырам деп эле жылынып аткан. Анан эртодон эле ушул жактан бирөө чыгып калды да, жанагы кызын операция кылыпчы. Мен келимден кийин келиптир, анын аты эми Фатима экен. Анан ошону менен связь кылып байланышып калып, анан кийин акыры кылдырсам жакшы экен деп көңүлүнө туура келди да. Туура келип анан кийин Чыңгызга айтса, Чыңгыз анан айттыр. Мен өзүм неме болом. Донор болом деди. Анан келди да. Анан ошого көнүп, анан немелерди ошо Кара Суудан келди февралда. Келип анан кийин мен айттым, дагы деле баргынын. Бирок мен сени угуп аттым. Сен ошто али бирөөгө үй алып берип жүрдүң го, бир аялга. Мен угуп аттым. Медер ошол жакта жүрөт экен дедим. Анан шайлоодо ошо көтөрүп бар десем унабады да. Анан эми мен действительно өзүнүн энеси болсом, тилим ала эле, ким билет. Түшүнүктүү эжеке, кыскасы небереңиздин ийгиликтүү операциядан чыкканын угуп, мындай сүйүнүчтүү, кубанычта отурат экенсиз, Ооба, сүйүнүп отурам. Эми кечээ күнү немеге тартты деди кайра, выездга тарттыр. Аябай жакшы, нормальный дептир кечинде сурасам. Чыңгызды болсо дагы понедельниктен кийин эле чыгасың дегендей кылды дейт. Ооба, донор эртерээк чыгат. Донор эртерээк чыгат деп дейт. Анан азыр эми как раз эмизгенге берип эмизип атыптыр, тамак берип атыптыр. Анан жакшынап болуп келгенде оюнга түшүп берчи эле, лали десем болбой чайпалып. Эми 2 күндөн бери ошентип лали деп оюнга түшүп, Аллага мен Аллага шүгүр. Жакшы болуп калыптыр. Түшүнүктүү. Негизи бул Москвада сиз канча жылдан бери? Мен ошо жештең өлгөндөн бери ушактамын. Канча жыл болду? Жештеңин өлгөнүнө 15 жыл болду табы. 15 жылдан бери Москвадасыз. Ошо жылда келем, жылда кетем. Жалгызмын да үйдө. Мени ким карайт? Түшүнүктүү. Бул жак сиңдиңиз болот. Урматтуу бир туугандар, биз Россиядагы апалар менен кыскача бир маек куралы. Бул Фатиманын шылтоосу менен Москвада 30 жылдап, 40 жылдап жашаган эжелерибиз менен бир маек кургум келип атат. Азыр ошону айтам да, бирок кыргызчаны сактап калыптыр, кадимкидей эле. Балдарым жакшы. Ошо балдарыңыз орус болуп калыптыр, Бул балаңызбы эжеке? Балам Канча балалысыз? Канча балаңыз бар? 4 уул, 1 кызым бар. 5 5 балаңыз бар. Азыр кирип келатканда өзүңүз айтып атасыз, 45 жыл болду дейсизби келгениме? 42 жыл болду. 42 жыл болду. 42 жылдан бери бул жактасыз. Өзүңүз канчадасыз? 63 жашта. Машалла, бул пайгамбар жашындагы Москвадагы апаларыбыз менен ойдо жок жерден жүз көрүшүп калдым туугандар. Мен ойлогом бул Фатиманын чоң энеси эми келип кетип, бул жерде эле болсо десем, Фатиманын энесине деле 15 жыл болуптур да. Ал эми Фатиманын эжесине мына кичинекей наристе жана 11 айлык наристебиздин ушу эжесине 42 жыл болуптур. Бул не деген жыл? 42 жыл өмүрү Москвада өткөрүптүр, Ооба. Бул москвичка эле болуп калыпсыз анда эжеке, Ошон үчүн жапжаш көрүнөт экенсиз да. Не жумуш кыласыз? Пенсиядамын. Пенсиядасыз. Ооба, пенсиядамын. 13 жыл болду пенсияга чыкканыма. 13 жылдан бери үйдөмүн. Эжеке, бул Москвада не деген күндөрдү көрсөңүз керек, 42 жыл дегенде кыргыздын келди кеттисин, башкасын кыйынчылыгын, оорун, суугун дегендей, баардыгын көрсөңүз керек. Эми турмушта ар кандай нерселер болду. Мен үйдөн эң мынандай орусча айтканда везучий адам болсом керек. Аябай бактылуумун. Аллага шүгүр, эч кандай кыйынчылыкты тартып чоңойбодум. Баягы
8 bir тууган болуп, менден чоңу 2 эжем, 3 акем, ортодо менден кийин 2 иним болуп, ортодо чоңойгон кызмын да. Анан эми Москвага келгениме ушу Аллага шүгүр, ушул жерде окуп, ушул жерде калып кеттик. 5 балам менен чалым бар. Чалым 65 жашта Куршаптан болот өзгөндөн. Ошо Бул жакта турабы чалыңыз? чалым ооба азыр эми бүгүн дачага кетишти күйөө балам менен. Мына жүргөн азыр кызым, бир эле кызым бар. Өзгөнгө турмушка чыккан. Өзүңүз деле өзгөн тарапка турмушка чыккан турбайсызбы? Өзүңүз негизи каяктан болосуз? Жалал Абадтын Кызылкыя айылынан болом. Кыз көл айыл өкмөтүнөн, Кыз көл айылы. Мектепти кайсыл жакта окугансыз? Кашкатеректен бүткөм. Кашкатеректен бүткөнсүз. Кайсыл жылдары бүтүп калдыңыз ошондо? 81. Урматтуу аталар, 81-жылкы бүткөн аталар, атыңыз ким эле? Иният атым. Мына Иният классташыңыздарды тааныдыңыздарбы? 42 жылдан бери Москвада экен. Классташтарыбыз Ооба. сүйлөшүп турабыз. Кабарлашып турасыздарбы? Тууган урук менен. Эми мен ойлотпойм, 42 жылдан бери бул жакта жүрсөңүз, бири-бириңиздерди деле тааныбай, бир көрө элек болсоңуздар керек деп атпайм, тааныбай калсаңыздар керек. Жылда жолугушуп турабыз, группаларыбыз бар, сүйлөшүп турабыз. Классташтар менен аябай ынтымактабыз. Биз Кызылкыядагы 2 класс А, Б болуп бирге бүткөнбүз, 40 адам бүткөнбүз биз. Охо, көп болчу экен ал маалда. Кызылкыя десе кайсы деп ойлогоңуздар? Бул Сузак районунда Кызылкыя деген айыл бар. Кашкатерек айылы чоң мектеп. Мына ошол жакта Кашкатеректе окуса керек, менин атам деле. Менин атам деле ошо Кашкатеректе мектепте окуп калды, ооба. Сиздерден кийин бүткөн. Ооба. Негизи 5 балаңызды бул жакка келип төрөдүңүзбү? Бул жакта Жок, ушул жерде турмуш куруп, ушул жерде тоюм болуп, ушул жерде эле төрөлгөн балдарым бардыгы. Азыр 3 балам Кореяда. Кызым, мына кичинекей балам ушу 9 жашынан эпилепсия болуп калды ушу балам. Ушу менен үйдөмүн мен. балаңызды карап экен да. Өзүм пенсиядамын, бирок ушул балам менен болуп калдым. Граждан Россия экенсиз да? Ооба. Машалла. Урматтуу туугандар, мына азыр бизди сырттан тосуп алган Фатиманын эжеси, мына энекебизди угуп атасыздар, 62 жашка толдум дейт. Москвага 20 жашында. Мындай айтканда, баягы Секелек маалында, жап-жаш маалында келген экенсиз да эжеке, Ооба. Союз маалында келип Москвага келип ушул отурукташып калып, мына 42 жыл өмүрүн мындай жашоосунун 3төн 2син ушул Москвада өткөрүптүр да. Москвага да рахмат. Канчалаган биздин кыргызстандыктарга бакыт берип атат, бактылуулук берип атат, жашоо берип атат, байлык берип атат, жумуш берип атат. Бул Москва болбосо биздин кыргыз эли кандай болмок деген суроо жаралат да. Ушул Москваны көрүп, элге аралашып, эл менен эл болуп, көчө наркы эркини көрүп, образование өсүп дегендей, чындыгында биздин кыргыз эли Москвага келип бир топ алдыга жылды десем жаңылышпасам керек, Жакшы эле, Аллага шүгүр, жакшы. Бир топ алдыга жылды, сен айткандай эле. Кыргыздар эми ушул жерге келип аяк биякты көрдү да эжеке, туурабы? Шаар кандай экен? Шаар ушундай турбайбы? Азыр эми бир эле Россияда эмес, дүйнө жүзү боюнча кыргыздар басып кеткен. Эми бул дүйнө жүзү боюнча кыргыздар басып кеткени бул акыркы бир 5-10 жылда эле сыртка чыгып кетишти да. Ал эми сиздей 40 жыл мурда сыртка чыккан кыргыз чындыгында аз болсо керек эле. Где-то 2000ге жакын, Союз мезгилинде бир 2000ге жакын кыргыз элек да. Ушул жердеби, Россияда? Россияда, ушу Москвада. Эми башка шаарларда болгон, бирок ушу анча-мынча кыргыздар топтолуп турат элек Союз мезгилинде, СССР убагында. Сиз ушул СССР маалында, Союз маалында эле бул жакка келип калган экенсиз да? Ооба. Кайсыл жылдар болуп калат ошондо? 81-82-жылдар, 81. 81-жылы. Союз таркай элек маалында сиз бияка келген экенсиз да? Ооба. Мына ушундай туугандар, көрдүңүздөрбү, биз Фатиманын шылтоосу менен нелерди гана көрүп атабыз. Болбосо бул эжекебиз боюнча чындыгында маалыматыбыз деле жок эле. Мына азыр 42 жыл өмүрүн сүргөн Москвадагы бир туугандарыбыз менен дагы сиздерге кыскача бир баарлашып, сурап, ушундай бул жактагы жашоону сиздерге түшүндүрүп айтып берип атат. Эжеке, ошол маалдагы Москва менен азыркы маал, Москваны бир кыскача салыштырып кетиңизчи. Анан ошол убактагы биздин келген кыргыздар менен азыркы биздин кыргызстандыктардын айырмачылыгын айтып кетиңизчи. Ошол мезгилиндеги келген кыргыздар биз өтө эле простойбуз. Любой 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл жашаган кыргыздар менен салыштырып көрсөң деле айырмасы ат менен төдөй да.
Азыркы келгендер негедир жаман жолго кетип калып аткандар көп, жакшы жолдо жүргөндөр көп. Эми жашоодо ар ким ар кандай мээңге болот. Анан эми ар бир мен айтарым, азыркы жаштарга ыймандуу болсо, өзүнөн улууларды сыйлаган болсо, күйүмдүү болсо, ушундай ойлорумду айтып атам да. Ата энесин таштап кеткендер болуп атат, ата энесине, бир туугандарына күйүмдүү жаштардан болсо деп ушул нерселерди каалап кете берелем. Мына силерге дагы медер сага биринчиден эң чоң рахмат укам. Сен ушул үйүбүзгө келип, мен үйүмө келип ушу интервью алып атасың. Фатима менен менин бурул келиним, Чыңгыз инимин жашоосуна өтө чоң жардам берип отурасың. Сага абдан ыраазымын. Сени чындыгы мен таанып агамын. Айылдан мен 18-19 жашымда эле Москвага кетип калган үчүн көп тууган уругумду тааныбайм, бирок ата энеңи тааныйм чындыгы. Ата энең үйүндө да конокто болуп келдим мен. Атам менен апама аш берген жылы именно ушу силердин үйүңөрдө конок болуп келдим мен. Аллага шүгүр, мына заманыбыз өзгөрүлүп, ушундай жакшы күндөрдү насип этсин. Ушу Фатима менен Чыңгыздын ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Эжем кандай ойдо болсо, мен деле ушу эжемдей болуп күйүп отурдум да. Утуру звонить этип, эжеме звонить этем. Чыңгыз менен Фатиманын ден соолуктарын сурап кантип атат деп келин балага звонить этип тынбай сурап турдум. Түнү күнү связда болуп турдук да. Уйку деле бербедик окшойт. Ушу Аллага шүгүр, азыр ойноп күлүп калды, күнүгө звонить этип сүйлөшүп атабыз. Эми барганыбызга врачтар киргизбейт, өзүңөр көрүп келдиңер көзүңөр менен, телефондо сүйлөшүп, Аллага шүгүр жакшы. Эжеме небереси менин деле неберемдей болуп калды да. Алдыңкы келгенде дагы мен аябай чуркадым, больницаларга жаткырдык. Эжемин кызы өзү Астрай эжеси больницаларга алып барды, мен алып барып инфекционныйда жатты. 20 күн врачтар менен таанышып, подаркаларды берип, өзүм барып ушу чуркадым да. Өзүмүн баламдай кылып чуркадым. Өзүмүн бир тууганымын, өзүмүн ушу бир тууганымдай кылып чуркадым да. Эми элдер айтат экен, бирок өгөй эжең ушундай чуркап атабы деген адамдар болду. Чындыгы да, өз кулагым менен уктум. Ошо келиним өзү айтып берди. Эже, өгөй эжең ушинтип сүйлөдү, ушинтип сен артыңан күйүп бышып атабы дейт экен адамдарчы. Биз бирок баягы өгөй деп эч убакта ойлобойбуз, бирок Аллага шүгүр, ушу эжемин баласы менин бир тууганымдай болуп эле элестети, ушу мамиле жасайбыз да. Аллага шүгүр. Эми мындан ары ден соолук берсин, баарыбызга, эли журтубуз, тууган уругубуз баардыгы тынч болсун. Азыр эми дагы деле согуш бүтпөй атат. Бир жүрөгүмүн чекеси Кыргызстан болсо, бир чекеси Россияда. Эми бул жерде балдарым туулуп өскөн. Өзүм ушунча жыл жашадым, мына 41-42 жыл жашап атам. Эми мындан ары согуш токтоп, жакшы күндөрдү, жакшы жылдарды насип этсин эли журтубузга, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Көпчүлүк жаштар айтат, биздин Кыргызстаныбыз өнүксө, ушинтип биз Россияда жүрбөйт элек дейт. Азыркы жашоо менен мурунку жашоону салыштырсаң, илгери 82, 83, 85 жылдары Россияда иштеген кыргыздар жок болчу. Чындыгы. Только окуган кыргыздар болот эле. Азыр эми каждый магазинге барасың, любой жактарга барсаң, бүт кыргыздар ээлеп алган. Средний Азиянын адамдары, кыргыздар, өзбектер, тажиктер иштеп атат. Бирок ушуну биздин эли журтубузда завод, фабрикалар кеңири болсо, биздин кыргыздар бала чакасын таштап ушу Россияга келмек эмес да. Ушу эми мындан ары биздин Кыргызстандагы өнүгүп өссүн, эли журтубуз, тууган уругубуз баардыгы тынч болсун. Силердин ак ниет, аманат коомуна рахмат. Медер, сенин дагы үй бүлөлүк, ата энеңин ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечеги кең болсун. Сенин дагы алдыңа койгон максатың, иним, ушу алдыга койгон кандай максат койсоң, максаттарың баары орундалып, бактылуу жаша. Ушу бактылуу жаштыкты жашаганын каалайм. Балам, сага дагы атың ким? Мына видеого тартып атасың, сага дагы чың ден соолук каалайм.
узак өмүр каалайм, ойлогон максаттарың баары орундалсын. Рахмат силерге ушунчалык келип, убактыңарды аяп, ушу биздин алдыбызга убактыңарды кетирип, биздин алдыбызга келип отурганыңарга. Анча мынча туура эмес сүйлөсөм кечиресиңер. Анча мынча мен өз сөзгө азыраак адаммын. Ооба, мен айтканыңыз келсин, а? Мейли. Өз сөзү азыраак деп туруп көбүрөөк сүйлөп койбойбуз эжеке негизи. Ошондой. Урматтуу мекендештер, мына азыр чындыгында мындай жүрөктүн түпкүрүндөгү мындай сөздөр чыкты да. Бул сөздөр жөндөн жөн чыккан эмес. Бул сөздөр, бул айтпайм 40 жыл мээнет, эмгек, бул Россиянын ысык суугун көргөн эжекебиз азыр айтып берип атат. Азыр айтып берип атпайсызбы? Мына баары эле азыр жумуш деп келип калды. Чындап эле ошол учурларда Россияга окуйм деп, билим алам деп келчү да. Окуйм деп эле келет эле да. Адамдар окуйм деп келет эле. Иштеген адамдар жок эле вообще. Доорлордо азыр кыргыздар иштейт, өзбектер, тажиктер иштейт. Ал учурларда доордо орустар менен эле татарлар иштейт эле союз мезгилинде. Биздин кыргыздарды иштеп аткан эч ким жок эле да. Кийин эле уже башталды, союз бузулду, Москва болбой эле, Казанский вокзал болуп калган бир учурларда. Мен мактанбайм, Аллага шүгүр, бирок мен Таганскийде жашадым 20 жыл. Мен үйүм гостиница эле. Кыргызстандын бүт 7 дубанын адамдары келишет эле. Мына азыркы учурларда баягы жакын адамдарың, жакын тууган урууң эле калат экен. Башка адамдарды көрүп атканым жок мен, чындыгы да. Мен үйүмө канча адамдар чай ичип, үйүмө 10 тасы келсе, 10 тасын зорго чыгарсам, 10 тасы артынан келет эле. Ассалому алейкум деп келет эле. Мен эч бир ушу мындай кабагымды салып күтпөгөмүн да, келген адамдарды күтүп ала берет эле. Атам айтат эле: "Эй балам, үйүңө канча адам бут кирсе, ошончолук кут кирет" дейт эле. Жездең дагы ошондой эле, эч бир кабак кашым дебейт эле. Ушу келгиле деп турат эле. Азыркы заман эми өзгөрүлүп атат, чындыгы. Айылга барсаң, элдердин баары короо кылып алган, үйүнөн чыкпайт, кошуналарың эми көрбөй турган заман болуп калыптыр. Биз Москвада көрбөйбүз дейбиз, каякта кайра Москвада көбүрөөк жолугушат экенбиз. Чындыгы. Ушундай туугандар көрдүңүздөр, чындыгында акыйкат сөздү айтып атат. Ачык бул нерсечи. Кыргыздын кеңпейилдиги ушудан билинет да. Мына келген кыргыздын баардыгын үйүмө, койнума, мына учагымы жайып, баарын батырчу элем, бирок азыр эч бири жок, жакындарыман башка дейт. Сөз ээсин табат туугандар. Бул сөз, бул эжеке эле эмес, баардыгына тиешелүү туугандар. Эжеке, мына эми сөздүн аягы башы болот дейт. Мен келген максатым ушул небереңиздин энеси катары эли журтубузга бир сонун ак батаңыз алып бериш. Элибизде эле ушул чындыгында биринчиден Алланын ыраазылыгы үчүн жардам берет. Экинчиден ошол бейтаптын жакындары, өзү, ата-энеси жүрөгүнөн бир батасын берсе, батасын алсам деп жардам беришет да. Мына ушул эли журтубузга, жалпы Кыргызстан элине, Фатиманын жердештерине, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун жааматына, анан бул жерде жанагы Айпери Канатбек кызы деген ушул жааматы бар, алар да аябай жакшы жардам беришти. Мына ушул жааматына, айылдаштарына бир жакшы жалпысына дуа бериңиз эжеке. Анан ушул кыз дагы оорубай, толук түрдө сакайып, дини исламга, мамлекетибизге, мекенибизге, ушул медицина тармагына кызмат кылган медиктерден, жада калса министрликке чейин Кудай жеткирсин. Ушул Фатима небереңиз кеңизден бир сонун бата бериңиз. Амин. Эми ушул Фатимам үчүн канча адамдар, 7 дуандын адамдары бир жакшынакай болуп, салымдарын да кошушту, кайгырышты. Ушу кичинекей наристе балага эмне бар деп. Бул дагы болсо Алланын берген сыноосу экен. Ушу эли журтума, колуна кошуналарыма, бир туугандарыма, келиним бир туугандарына, баламдын бир туугандарына, баардыгына башымды ийип, айылдаштарыма, көчөлөрүбүздө азыр деле тынбай сурашат. Бүт бир дагы жандуу жаныбарлар калбасын, баардыгына башымды ийип таазим этем. Ушул берген инсандарыңар насип кылып, кызым, балам экөө тең бир жакшынакай болушуп, бир операциялардан чыгып, мындан ары да көп жашап, ушу небереме айтып отурам, кыйын чыган кыз болосуң кызым деп коем. Эми Алла баягы ойлогон оюн жетесин дейт, ошого жетсин. Рахмат ушу Акниет Аманат коомунун медер сага,
чыккан башыңды ийип таазим этем коллективиңе. Бардыгына койчу деги эле жан жаныбарлардан бери деле менин небереме бардыгы кайгырышты окшойт. Бардыгына таазим этем. Рахмат. Теги сүйлөр сөзүмдү деле таппай өзүнчө толкунданып атам азыр ушу сенин келгениңе. Ушу Москвада ушу алыс жерде отурсам да ушул жака келипсиң. Рахмат жамааттарыңарга. Неберем, келинимин теңтуштарына, бир туугандарына, баламдын теңтуштарына, бир туугандарына, досторуна бардыгына башымды ийип таазим этем. Рахмат. Ушул эми жакшы күнү, жеңиш майрам күнү келипсиңер. Бул майрамыңыз дагы узагына сүйүнткөн жакшы майрамдар боло берсин. Башыңардан эч ак калпак түшпөсүн. Ар дайым үйүңөрдө, баскан жолуңарда, жүргөн жериңерде дайым кызыр болгон жылооңордо болуп, ишиңерге ийгилик болуп, жүзүңөр жарык болуп, ушу бизге окшогон байбичелердин жакшы паталарын алып жүрө бергиле. Амин. Allah razı olsun. Aytkanыңыз келсин. Бейишини тамамласын дейт. Чындыгында урматтуу мекендештер, ар бир инсан ушундай апалардын ак батасын алыштыкты Аллах таала насип кылган болсун. Акыркы сөзүм болсун. Эжике 42 жыл эми Москванын тузун татыпсыз, суусун татыпсыз эми болду. Эми Кыргызстанга качан кетебиз? Шуну айтыңыз. Кудай кааласа барып келип атабыз Кыргызстанга. Бул жактан биротоло болду кылып Кыргызстанга кетейин деген бир ой барбы? Биротоло кете албасак керек. Эми бала чакам бул жерде туулуп өсүп калган. Эми балдарым Кудай кааласа Россияга кире турган болсо, бияка келип кетип турабыз. Абышкам кеттик десе эле кетебиз Кудай кааласа. Түшүнүктүү. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Мурунку жашоону мына эжелерибиз, апаларыбыз мындай айтып сөз менен, көз менен бизге тастыктап берип атат да. Азыр акыркы сөзүнөн мен таасир алдым. Азыркы жаш айымдарга тиешелүү. Абышкам кеттик десе эле кетебиз деп атат. Бул сөздүн артында не деген мындай түшүнүк жатат туугандар. Ошон үчүн урматтуу жаштар, мекендештер, апаларыбыз бар болсун. Бар болуңуз, оорубаңыз, көп жашаңыз, эжике. Рахмат. Ар дайым ушу жолуңар ачык болсун, жолдоруңар шыдыр болсун, ойлогон максаттарыңардын баары орундалсын. Силердин коллективиңерге чоң рахмат. Рахмат. Мына ушундай достор, мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам баарыңыздардан эки дүйнө ыраазы болсун. Ушундай жакшылыктын жарчысы болуп, жакшылыктын ачкычы болуп жүрө бериңиздер. Албетте ушул апаларыбыздын ак баталары түздөн түз сиздерге тийген болсун. Ушул 11 айлык Фатима нарестебизге Аллах таалам толугу менен шифасын берип, жакшы болуп кетип, эртеңки күнү сиздер жана жалпы эли журтубузга, мекенибизге, чоң эне, эжелерине, ата энесине, бир туугандарына кызмат кылган мекендин бир сыймыктуу кыздарынан болсун. Мына ушул үчүн дагы баарыбыз дуа кылып коелу. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салым кошкон мекендештер, аты аталып, аталбаган ар бир тууган. Күндүр түндүр 3 айлап 4 айлап ушул апаларыбыз сиздер үчүн дуа кылып отурат. Чындыгында ошол дуанын аркасында ушул натыйжа, ушул ийгилик болду туугандар. Сиздер үчүн ак батасын берип апаларыбыз отурат. Бунун өзү эле чоң бакыт. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Салам алейкум.